Чүйдүн Токмок шаарында 16 жаштагы кызды унаа сүзүп, ал каза болду. Бул тууралуу облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык жол кырсыгы кечээ 14 декабрь күнү саат 15:40 чамасында Токмок шаарындагы көчөлөрдүн биринде болгон. Мерседес-Бенц унаасы жөө өтмөктөн өтүп бара жаткан 16 жаштагы кызды сүзүп кеткен. Кыз алган жаракаттын негизинде оорукананын жандандыруу бөлүмүнө түшүп, кечинде каза болуп калган. Учурда териштирүү иштери жүрүүдө деп жазылат маалыматта. Булак Супер KG. Бул Бекзат. Ал үй бүлөсү менен 10 000 сом төлөп батирде ижарада турушат. Бирок эми көйгөй чечилди. Кантип дейсизби? Ансар Групп коммерциялык эмес керектөө кооперативи 10 жылга пайызсыз бөлүп төлөөнү сунуштайт. Болгону бир гана жолу 4% кызмат акы алынып, башкы төрөм 25%дан башталат. Ансар Групп менен өз үйүңүздө бакубат жашоону улантыңыз. Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев УКМКга сурак берип чыкты. Бул тууралуу анын жактоочусу Айбек Самарбеков билдирди. Анын айтымында Акаев тергөө маалыматын ачыкка чыгарбоо келишимине кол койгон. Ошондой эле ал жума бою суракка келип турат. Аскар Акаев улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетте бир нече саат болду. 14 декабрда Акаев Кыргызстанга экинчи ирет келди. Ал Кумтөр кени боюнча август айынан бери сурак берип келүүдө. Аскар Акаев 2 августта мекенине келгенде максатын мындайча түшүндүргөн. Мен Кумтөрдү кантип курганыбызды, эми үчүн курганыбызды, кандайча катачылыктар кеткенин ачык айтканы келдим деген. Булак Назар Ньюс. Бүгүн 15 декабрда Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетов Мейиркан айылындагы үйлөрдүн техникалык паспортун тапшырды. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Кезинде мыйзамсыз курулган үйлөргө ээлери документ ала албай келишкен. Өлкө башчынын документ берүү демилгесинен соң мэр Оштогу бул көйгөйдү чечүү боюнча тапшырма койгон. Ага ылайык Жапалактагы 13 айылда 800гө жакын үй мыйзамсыз курулганы маалым болгон. Анын ичинен 300 турак жайга техникалык изилдөө жүргүзүлдү. Учурда калган үйлөрдө да мобилдик топтор иш алып барууда. Шаар башчысы техникалык паспортторду тапшыргандан сырткары жергиликтүү элдин көйгөйлөрүн укту. Мейиркан айылына коомдук транспорттардын каттамын көбөйтүү, таза суу маселелери айтылды. Булак Кабар KG. Кечээ 14 декабрь күнү Москва шаарында Кыргызстандын күрөш федерациясынын президенти Мелис Турганбаев менен Орусиянын күрөш федерациясынын президенти Михаил Мамиашвилинин жолугушуусу өттү. Бул тууралуу өлкөнүн күрөш федерациясынан кабарлашты. Ага ылайык Михаил Мамиашвили Мелис Турганбаевди федерациянын жетекчиси болуп дайындалышы менен куттуктады. Тараптар жолугушууда эки өлкөнүн күрөш спорту боюнча бир катар маселелерди талкуулашты. Анын ичинде кыргыз балбаны Акжол Махмудов менен орусиялык балбан Роман Власовдун алдыда боло турган беттеши тууралууда сөз болду. Балбандардын беттешин уюштуруу ишин расмий түрдө эки өлкөнүн күрөш федерациялары колго алганы кабарланды. Эске салсак, мындан бир канча убакыт мурун орусиялык балбан Роман Власов кыргыз балбаны Акжол Махмудов менен беттеш өткөрүү ниетин билдирип чакырык таштаган. Ал эми Акжол Махмудов чакырыкты кабыл алганын билдирген. Балбандар андан кийин 3 ирет видео байланыш аркылуу маек бурушкан жана беттештин күнүн май айынын аягына белгилешти. Булак Супер KG.